1, 2, 3. Assalamu алейкум туугандар. Бүгүн биз Маркардын жаңы ачылган салонундабыз. Hoş gelipsizler. Bizler gelgende эле, киргенде эле бул жерде бул ресепшенада bir кыз отурган болот. Ошого эле келип, сиздер биз машина алганы келдик, ат максаты десеңер, бул кыз керектүү адистерге өзү апарып Жолуктуруп коет. Салон эртең менен 8-ден до последнего клиент иштейт да. Акыркы клиент. Акыркы клиентте ача машинаны берип апарып чыкмайын иштей беришет. Анан машиналар боюнча кандай машиналар бар? Бул жерде болгон машинанын эконом класстан бизнес класска чейинки любой маркада машиналар бар. Грузовойлор Да бар. Грузовойлор эшикте турат. Грузовойлор дагы автокредитке бардык чагы менен берилет. Эми салонду кыдырганча дагы сүйлөшө берели, суроолордон берели. Жанагы мекендештерибиз макул. Менде РФ паспорт бар. Же бир байкемди таанышымды тууганымда РФ паспорт бар. Ошол аркылуу келдим. Бирок официальный иштерде иштебейм деп атат. Иши жок болсо, ишин бул жерде бардыгын справканы жазап беребиз. Ошону эле четко, громко качан банктан чалганда четко эле окуп берселер, кичине алып аткан кишине да кичине неме болсо, баягы фантазия болсо баары өтүп кете берет. Анткени банктагылар такып сурайт да, буручка такап. Ошондо фантазия менен ары бери бултактатып чыгып кетсе болот. Автосалон 30 банк менен иштешет. Эгерде сизде жанагы 3 документ болсо, преимущество аябагында көп болот. Мисалы, бул Exit LX. Бул таксиде Комфорт Плюста жүрөт. Эгерде бул салондо машина алсаңыздар, обклейка, лицензия бардыгы бекер болот. Кана байке грузовойлор боюнча бекөөсүз. Бул жерде артында турат го муздаткычы менен грузовой автомашиналар. Бул жерде Ford Tranzit'тер, янда Газель автомашиналар, бортовой бардык түрү бар. Карасаңыздар бардык. Эмне коммерческий грузовой машинага эмне машиналар керек болсо, бардык машиналар бар бул жерде. Арасында саналуулары бар, жаңылары. Калгандары бүт эле с пробегом. Аз пробегте жүргөн машиналар. Бул грузовойлорго деле ошол эле легковойду алган эле шарт менен. Ошол эле шарт менен, ошол эле неме менен автокредитке берилет. Кээ бир биздин жигиттер менде С жок дейт го, бул машиналар только В категория менен айдай берсе болот бардыгы. Ошондой, Москвада жанагы түрлүү доставкага, складтарга, эмелерге жумушка кирип алса бардыгы өз жерден көп балдарды алып кетти биз балдардан. Мурун бул Озерныйда турат эле, бияка көчүп келди. Бул жерде маркар чоң ачылып, чоң жерди алды. Биягында грузовой турат, биягында бүт легковой. Азыр мен сиздерге көрсөтөм, легковой сыртта турганын, ичинде тургандарынан бери. Бир гана китаецтер гана эмес, мурдакы эле япошкалар, немецтер, корейцтер бар экен, Бардык машина бар. Мынакей. Көргүлө. Иши кылып айтор, выбор өтө көп экен. Кимдин вкусуна кандай машина жакса, кандай пробег менен, жаңы десеңер, жаңы түрү менен машиналар бар экен. Ойлонбой эле келип өзүңөрдүн табетиңерге жаккан машина. Бояк жагында тартпай, тетигине бери грузовой бүт. Ооба. Бул жерде парковка өтө кенен. Аябай чоң экен туугандар. Телефон чалуулар аябай көп болот. Биз успеть этпей калабыз. Эгерде телефон чалганда мен өзүмдүн номурумду көтөрбөй калсам, колл-центрдин номуру турат. Охо, Максат байке. Лейсан L9 машиналардын лидеринин ичинде отурасыз го. Отурабыз. Буну эми айтып кетсеңиз, бул Лейсан L9 максимальный комплектация экен. Мен анча-мынча туура деле айтып атам, билбейм. Капитанский креслолор менен экен. Биздин кыргыздар Маркар автосалонунан кредитке буну алабы? Эмнеге ала албайт? Алат. Жайында бир кыз алып чыгып кетти деп айтып атпайм. Ак светин алып чыгып кетти. Ал өзү кыз Валверсте иштейт экен. Эмеси оборот аябай күчтүү экен да. Кайсы ВТБ банк болуш керек. 17%тен болду годовой. Алып чыгып кетти ак светин.
ага 15 миллион добур тетти да бир банк. Бирок могу машинаны алган адам Машинанын точно канча баага качып кеткенин билбей калдык биз. XM BMW артта калып калыптыр мынын ичине кирип. Көрүп көр, экөөнү кирип отуруп көргөндө эле билинет кандай экен. Бул Кытайлар менен жасап атат машиналарды зыңкыйтып. Жакшы, өтө сонун. Урматтуу жердештер, баарыбыз башка бөтөн өлкөдө жүрөбүз. Эч чогурбаңыздар. Кайрадан кийинки чыгарылышта жолукканча сак саламатта болуңуздар.